Bizde свет жоқ болчу. Ооба. Кээ бир учурда. Ооба. Анан жанагы шамчыракты коюп туруп, анан башка жак караңгы да. Караңгы баары ошол жерге келет эле. Ата-энебиздин тиресине келип отуруп калат элек. Ооба. Мына ошондо бизге айтчу нерселерди айтат эле да. Азыр биз светти өчүрбөйбүз, Wi-Fi'ди өчүрүп же телефонду өчүрсөк, анан өздөрү эле отурган жерден зеригет. Анан ошентип китепти ачып келгиле. Деп эми балдарды көндүрүш керек да. Бала бейбаш болсо, бала айтканды кылбаса, анда кыйын эле эртеңки тагдыр. Бүгүн айтканды кылбаса, эртең деле айтканды кылбайт да. Биз картайган кезде анан бизди корболуубузду эч ким каалабайт. Ошон үчүн балага азыртадан ошондой тартип түзүш керек. Күнүгө ушул убакытта сабак деп бекем. Мен жок болуп калсам, деге кылгыла деп WhatsApp'тан айтып кайра дайындап, анан көргөзүлө кылып атасыңарбы деп, бул баланы катуу эле айтыш керек. Туура айтасыз, устаз Юсуп. Мен байкап турам, мен сымал биздин көрөрмандарга деле байкалды болуш керек. Көрсө үйдүн ичиндеги болгон аура дейбизби, үйдүн ичинде болгон жалпы тартипти жөнгө салуунун эң бир жөнөкөй жана колдон келе турган бир багытын көрсөттүңүз да. Ал эмне дегенде эң алгач расписанияны үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу макулдашып алуу. Экинчиси үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы болгон байланышка биринчи тоскоолдук кылган ошол өзү акча төлөп коюп койгон Wi-Fi. Үчүнчүдөн андан дагы чоңураак акчаны төлөп чөнтөккө салып койгон телефон. Анда значит бизде эң алгач расписанияны коюу экен, урматтуу биздин мекендештер, экинчиси Wi-Fi'ди үзүү экен, үчүнчүсү телефондорду жыйнау экен. Эгерде биз ушундай кылган болсок, анда үй бүлө ичиндеги болгон таалимге мындайча айтканда даяр эмне чөйрө түзүлөт экен, абал түзүлөт экен.